İslam tarixinde alğaçkı deniz soğuşunun başkı kolbaşçısı Abdullah ibn Sa'd ibn Abu Sarh. Çınında жүрөктөр мээримдүүнүн эки манжасынын ортосунда алаларды каалагандай оодарып турат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: Араб тили өзүн өзү чечмелеген керемет тил. Аллах Таала кыяматка чейин окула турган ыйык Куранды араб тилде түшүргөндүгү аны башка тилдерден айырмалап турат. Араб тилиндеги сөздөрдүн баарынын мааниси ичине жашырылуу. Мисалы, жин сөзү жанна, жабуу, жашыруу деген этиштен бөлүнүп чыгып, бизге көрүнбөй, бизден жашырылган нерселерге айтылат. Жиндер дагы бизге көрүнбөгөндүгү үчүн ушундай деп аталган. Ошондой эле ал этиштен жанин, түйүлдүк деген сөз келип чыккан. Ал да эненин ичинде жашыруун тургандыгы үчүн ушундай аталган. Жаннат деген сөз да анын ичиндеги бак дарактын көптүгүнөн жабылып калгандыгы үчүн мына ушундай ысым алган. Жүрөк инсандын көкүрөгүндөгү согуп турган орган жана ал башка орган жана мүчөлөрдүн падышасы. Ырчылар аны ырларына кошсо, сүйүшкөндөр сүйүүлөрүнүн символу катары колдонушту. Ал жөнүндө канчалаган китептер жазылып, канчалаган уламыштар айтылды. Бирок инсандар ал жүрөктүн түпкү акыйкатын, анын оңолуусун жана бузулуусун, ыракатын жана тынчсыздануусун түшүнүүгө келгенде арсар болуп туруп калышты. Анткени көпчүлүгүнүн жүрөктүн эмнеге жүрөк деп аталып калгандыгынан кабары жок эле. Жүрөк араб тилинде кальп деп айтылат. Мунун мааниси оодарылып, өзгөрүлүп туруучу деп айтылат. Ал тез-тез оодарылып, өзгөрүп тургандыгы үчүн ушундай аталып калган. Инсандын органдарынын арасынан жүрөккө өзүнө ылайык өтө жеткиликтүү ысым берилген. Кээде бир абалда болсо, кээде таптакыр башка абалда болуп калат. Акындардын бири жүрөктү төмөндөгүчө сыпаттаган экен. Жүрөк ары бери оодарылып тургандыгы үчүн кальп деп аталган. Ошондуктан анын оодарылып кетүүсүнөн абайлагын. Бул китепте ар бир теманы баштаарда ошол улуу инсандын өзүнүн айткан сөзүн же ал жөнүндө башкалар айткан сөздөрдү же анын тарыхына тиешеси бар кыска нуска сөздөр менен баштап жатабыз. Анын максаты ардактуу окурманга улуу баатырыбыздын тарыхына терең кирип, анын табиятын түшүнүүгө жол ачуу. Ал эми бул каарманыбыздын тарыхын түшүнүктүүрөөк болсун деп ары бери оодарылып турчу жүрөк менен баштадык. Анткени азыркы каарманыбыз алгач капыр болуп, андан кийин мусулман болуп, пайгамбар алейхиссаламга асмандан түшкөн вахийди жазып жүрүп, андан кийин кайра динден кайтып кетип, капыр болуп, кайрадан экинчи жолу мусулман болуп, Аллах жолунда күрөшкөн жана намаз окуп жаткан учурунда дүйнөдөн өткөн инсан. Анын толук аты жөнү Абдуллах ибн Сa'д ибн Абу Сарх ибн Аль-Харис ибн Хабиб ибн Жазима ибн Малик ибн Хасл ибн Амр ибн Луай ибн Гhalib ибн Фахр ибн Малик ибн Курайш Аль-Амири Аль-Кураши. Ал Худайбия келишиминен мурда исламга кирген. Ал мыкты мусулман болуп, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын ишенимине татыган. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ага вахий жазуу ишин тапшырган. Бирок ал андан кийин динден кайтып кеткен. Аны аяттарды жазып жатканда бурмалаган деп айтышкан, бирок анын бул иши тууралуу эч кандай туура хадис жок. Абдуллах ибн Аббас ал жөнүндө мындай дейт: Абдуллах ибн Сa'д ибн Абу Сарх Аллахтын элчисине жазып берип жатканда аны шайтан адаштырат. Ошондо ал капырларга кошулуп кетет. Аллахтын элчиси Фатх күнү, Меккени жеңип алуу күнү аны өлтүрүүгө буйруйт. Ошондо аны Усман ибн Аффан коргоп калуу үчүн ортого түшкөндө Аллахтын элчиси аны кечирген. Меккени жеңип алуу күнү хижрийдин 8-жылы эле. Меккеде мусулмандарга аяосуз катуу зыян жеткирген 11 адам бар эле. Пайгамбар алейхиссалам алардын баарын Кабанын пардасын кармап турса да өлтүргүлө деп буйрук берген. Абдуллах ибн Сa'д да алардын бири эле. Алардын баары өлтүрүлгөн эмес. Анткени алардын тууган уругу, бала чакасы жана аялдары ортого түшүп, Ырайым пайгамбарына келишип кечирим сурашкан. Абдуллах ибн Абу Сарх да кечирилген. Ал Усман ибн Аффандын эмчектеш агасы эле.
Usman ibn Affan ortaga түшкөндүгү үчүн Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны да кечирет. Ошентип Абдуллах ибн Саад ибн Абу Сарх кайрадан исламга кирет. Андан кийин ал мыкты мусулман болгон. Ал жөнүндө имам Захави Сияру Алам ан-Нубала китебинде мындай деп айткан: ал Меккенин ачылышынан кийин эч кандай шарият мыйзамдарын бузган эмес жана бир да жемелей турган иш кылган эмес. Ал эң акылдуу жана эң айкөл инсандардан болгон. Андан кийин ал ислам мамлекетинин эң күчтүү баатырларынын бирине айланды. Аллахтын жалгыздыгын даңазалаган желекти көтөрүп, көптөгөн салгылашууларга катышты. Ошондой эле ал Амр ибн ал-Ас менен Египетти римдиктерден бошоткон казатка да катышкан. Андан кийин жогорку Египетти жеңип алып, ал жерге вилаят башчысы болуп дайындалган. Андан кийин Амр ибн ал-Астын ордуна бүтүндөй Египетке эмир болуп дайындалат. Бул улуу сахаба Түндүк Африканын жерлерин бошотууда кол башчылык кылган. Ал Ливияны бошотууга катышкан жана ал кезде Ифрикия деп аталган Туниске биринчи жолу тыңчылар менен жетип барган. Бул улуу сахаба хижрийдин 31-жылы Нубия менен Суданды жеңип алган. Ал ошондо Нубия падышасы менен христиандардын коопсуздугун жана аларды исламга мажбурлап киргизбестигине келишим түзгөн. Анын ордуна Нубия падышасынан элинин арасынан исламга киргендердин коопсуздугун карап, мусулмандардын Донгола шаарына кирген мечитин сактап туруусуна кепилдик алган. Рим империясынын Түндүк Африкадагы чептери Абдуллах ибн Саадтын колунан биринин артынан бири жыгылып жатканда, римдиктер ислам аскерлерин жана аларды жаңы эле түзүлгөн деңиз флотун талкалоо чечимин чыгарышат. Ошондо Константинополь империясына караган бардык өлкөлөргө жалпы мобилизация жарыя кылат. Император Констант II зулумдук менен басып алган өлкөлөрүндөгү жүргөн мусулмандарды таптакыр жок кылуу үчүн 1000 кемеден турган аскер деңиз флотун өзү жетектемей болот. Бул Констант II Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам исламга чакыруу катын жиберген Ираклийдин небереси эле. Ошол учурда момундардын падышасы Усман ибн Аффан римдиктер менен өздөрүнүн жеринде жолугуу үчүн ислам аскер деңиз флотун жиберет. Кол башчы Бусур ибн Арта жетектеген Шамдын аскери Египеттин аскеринин кол башчысы Абдуллах ибн Саад менен биригет. Ислам тарыхында Шамдын аскери менен Египеттин аскери бириккенде сөзсүз жеңишке жетишчү. Мусулмандардын флоту 200 кемеден туруп, аны Абдуллах ибн Саад ибн Абу Сарх башкарган. Мусулмандардын 200 кемеден турган флоту жүздөгөн жылдар бою жер ортолук деңизин кармап турган Рим империясынын 1000 кемесине каршы Зат ас-Савари шыргый согушу деп аталып калган салгылашуусун башташат. Тарыхчылар бул согуштун болгон жери тууралуу бир пикирге келе алышкан эмес. Бири Александрия жээктеринде десе, дагы бири Анадолу жээктеринде деп айтышкан. Тарых булактарын изилдеп чыкканыбызда бул согуш Анадолу жээктеринде болгону анык болду. Тагыраагы азыркы Түркиянын Ликия провинциясындагы Финике шаарына жакын Кипр менен Родостун ортосунда болгон. Кеменин парусу байланган мачталардын көптүгүнөн согуш шыргый согушу деп аталып калган. Же согуш болгон жердеги Анадолу жээктеринде парустун шыргыйын устунун жасаган дарактардын көптүгүнөн аталып калышы да мүмкүн. Ошол түнү эки тарап лагерлерин деңизге жайгаштырат. Абдуллах ибн Саад римдиктерге өктөмдүк менен мындайча кат жолдойт: эгер кааласаңар жээкке чыгып бир тарап жеңгенге чейин согушалы. Кааласаңар деңизде. Римдиктер бул катты окушканда баары бирдей жок, сууда деп кыйкырып жиберишет. Бул жерде римдиктердин деңиздеги чоң тажрыйбасына ишенгенин байкоого болот. Ошондой эле алар жаңы эле түптөлгөн мусулмандардын флотун жеңип алуу ишениминде болушкан. Мусулмандар түндү намаз окуу, дуба кылуу жана Аллахты эстөө менен өткөрсө, римдиктер коңгуроо чалуу менен өткөрүшөт. Ал эми улуу баатыр Абдуллах ибн Саад
түндүн бир бөлүгүн Кур'ан окуп, Аллахтан жеңишти үмүт кылып өткөрөт. Башкы кол башчы адмирал Абдуллах мыкты согуш планын иштеп чыгат. Бусра ибн Артанын жетекчилиги менен аскердин жарымын кургакка чыгарып коет. Алар байкоо жүргүзгөнчө византиялыктардын кургактан келген аскерлерине каршы турушат. Эки тарап бири-бирине жакын келгендиктен согушту жаа аткылашуу менен башташат. Жебелер түгөнгөндө экинчи планга өтүштү. Мусулмандар парустун устундарынын башына сандык орнотуп, ичине бир баштыкка майда таштардан толтуруп, аскерлерди отургузушкан. Алар жаанын жебеси бүткөндө сандыктан душмандарга таш ыргыта башташат. Таштары да түгөнгөндө Абдуллахтын чебер планы менен римдиктердин деңиздеги артыкчылыгын жок кылуу үчүн согушту кургактыкка айландырат. Абдуллах кемелерин душмандардын кемелерине тийип калганга чейин жакындатууларын буйруйт. Андан кийин мусулмандар сууга түшүп, кемелерин бекем жип менен римдиктердин кемелерине байлап коюшат. Анын натыйжасы менен 1200 кеме 10-20 болуп бири-бирине байланып, жер сыяктуу болуп калат. Бул чебер пландан кийин эки тарап кылыч, найза жана канжарлар менен согушууну башташат. Кан дарыядай эле агып, өлүктөр биринин артынан бири сууга түшүп жатты. Мусулмандардан көп адам шейит кетти. Ал эми византиялыктардын өлгөндөрүн эсептегенге да болбойт эле. Тарыхчылардын кээ бирлери бул согуш римдиктер үчүн экинчи Ярмук согушу болду деп айтышкан. Мусулмандардын башчысыз калууларын көздөгөн римдиктер Абдуллах ибн Саадтын кемесин чөктүргөнгө аракет кылышат. Алар Абдуллахтын кемесине жакындап келип, чынжыр менен илип, жанындагылардан четтетүү үчүн тарта башташат. Ошондо мусулман баатырларынан Алкама ибн Язид аль-Гатафи чынжырга секирип, кылычы менен чапкылап аны үзүп салганга жетишет. Ал бул эр жүрөктүүлүгү менен баатырды кемеси менен сактап калат. Алкама жана бул салгылашууга катышкандар кандай гана мыкты жоокерлер. Алар Византия баатырларынын соккуларына бекем туруп, бейишке кирүүгө жарышып жатышты. Алардын сабырдуулугунан Аллах Таала аларга жеңиш ыйгарат. Римдиктердин калган кемелери талкаланып, император Констант экинчи мусулмандардын колуна туткунга түшүп калганга аз калганда качып кеткенге үлгүрөт. Мусулмандар Аллах Таалага шүгүр иретинде кыйкырып такбир айтышат. Аллахтан келген жеңишке кубанганынан кол башчы Абдуллахтын көздөрү жашка толот. Бул жеңиш менен византиялыктардын жер ортолук деңизиндеги башкаруучулук доору бүткөн. Ислам үммөтүнүн баатырлары римдиктердин Рим деңизи аттуу жомогуна чекит коюшат. Түшүндүрмө: римдиктер жер ортолук деңизди биздин деңиз деп аташчу. Түшүндүрмөнүн аягы. Андан кийин Ислам үммөтүнүн тарыхында деңиз жеңиштери менен коштолгон жаңы этап башталат. Ошентип Ислам тарыхында биринчи жолу деңиз салгылашуусун Абдуллах ибн Саад ибн Абу Сарх өткөрүп жеңип алат. Бул улуу сахаба Египетти алууда катышып, андан кийин ал жерге эмир болгон. Бул шаар азыркы күнгө чейин мусулмандар үчүн эң негизги шаарлардын бири. Бул шаарда Хижридин 7-кылымында Ислам үммөтүнүн тарыхындагы чечүүчү согушка даярдык башталат. Ал Айын Жалут салгылашуусу. Айын Жалут казатынын тарыхы кандай болгон? Татарлардын тарыхы кандай башталган? Ислам тарыхындагы бул чечүүчү согушту жетектеген улуу түрк баатыры ким болгон? Кезектеги каарман